Assalamu alaikum, урматтуу Кур'ан үйрөнүүчүлөрү. Ош мамлекеттик университети Эйман гимназиясы тарабынан уюштурулган Кур'ан окууну үйрөнүүбүз аттуу курсубузга кош келипсиздер. Даярдаган Бакирова Гүлшан. Урматтуу Кур'ан үйрөнүүчүлөрү, биз өткөнкү сабагыбызда фатха белгисин өткөнбүз. Тактап айтканда, фатха белгиси араб тилиндеги 3 харекенин бирөөсү жана тамганын үстүнө коюлат. Ал эми а тыбышын берет деп айтканбыз. Бүгүнкү сабагыбызда болсо ушул фатханын созулушун өтөбүз. Фатха аракетин созуп окуу зарыл болгон учурда анын сол тарабында жайгашкан аракети жок алиф тамгасы же тамганын үстүндө тикелей жайгашкан фатха аркылуу түшүнөбүз. Бул сүйлөмдү сиздерге тактап, ачыктап кетсем, араб тилинде 3 хареке бар болгон сыяктуу 3 созулма тамгасы бар. Ал эми созулма тамгалар алиф, вау жана я тамгалары. Алиф тамгасы эгерде өзү харекетсиз келип, тактап айтканда фатха же касра же дамма сыяктуу эч кандай бир харекети жок, бирок андан өзүнүн мурдагы тамганын харекети фатха болсо, бул фатханы созуучу кызматты аткарат дагы, бул жерде созулма болуп окулат. Ал эми кээде тамганын үстүнө тикелей фатха коюлат жана бул тикелей фатха ушул созулманы аткарган алифтин ордуна колдонулган тикелей фатха болуп эсептелет. Алиф жана өзүнө мурда тамганын фатха харекети экөө биригип а деген тыбышты, башкача айтканда а тыбышынын бир созулмасын билдире турган болсо, бул тикелей фатха өзү жалгыз келген учурда дагы а деген созулма фатханы билдирет. Ал эми урматтуу Кур'ан үйрөнүүчүлөрү, биз тамгаларды бир катар карап көрөлү. Окулушуна жакшылап көңүл буруп угуп туруңуздар жана мен окуган учурда сиздер дагы өзүңүздөр аркамдан кайталап окуп үйрөнсөңүздөр болот. Биринчи тамгадан баштайбыз. А, ба, та, са, жа, ха, да, за, за, са, ша, фа, ка, ла, ма, на, ха, ва, я. Булар ички үндүү тамгалар болду. Ал эми жоон үндүү тамгаларда өткөнкү сабакта дагы айтканыбыздай а жана о'нун ортосунда созулма алиф кошулгандыктан созулма болуп айтылат. Ал эми тыбышы а жана о'нун ортосунда айтылган бир тыбыш болуп айтылат. Хо, ро, го, ко, со, во, то, зо. Мына ушинтип ар бир тамганын
созулушун карап көрдүк. Эми бул жерде урматтуу Куран үйрөнүүчүлөрү фатханын кыска жана созулуп айтылышынын айырмасын көрөбүз. Ба, та, са, жа, ха, да, за, са, ша, фа, кя, ла, ма, на, ха, ва, я. Булар албетте ички тамгалар болду. Ал эми жоон тамгаларда окулушун көрөлү. Ха, ра, га, ка, са, ва, та, за. Эми урматтуу Куран үйрөнүүчүлөрү, Куран сабагыбыздын катышуучулары, бул жерде фатха жана фатханын созулмасы болгон алиф кошулган сөздөрдү карап көрөбүз. Сиздер мен окуган сөздү ар бирин менин аркамдан бир катар кайталаңыздар жана өзүңүздөрчө дагы видео сабагыбызды паузага коюп, ар бирин эң аз 10 жолудан окуп чыгыңыздар. Кама, жаваба, балага, калама. Бул жерде урматтуу Куран үйрөнүүчүлөрү, урматтуу конокторубуз, бул жердеги тамга кайсы тамга деп ойлоп калышыңыздар мүмкүн. Бул жерде каф тамгасы бар, андан кийин ламдан кийин алиф тамгасы келген. Ламдан кийин жазылган алиф келген учурда дайыма ушундай түрдө жазылат. Лакана, ахата, ахана, ва асаба. Бул жерде көрүп турганыңыздай, са тамгасынан мурда дагы бир алиф турат, өзүнөн кийин дагы бир алиф турат. Эгерде алифтин харекети бар болсо, харекети менен окуй беребиз. Ал эми харекети жок болсо, андан өзүнөн мурда тамганы карайбыз. Өзүнөн мурдагы тамга фатхалуу болсо, демек бул созулма тамга болуп эсептелет. Рамазана, ва катала, фасахама, фаваджада, лафасадата, ма катаба, фала рафаса, فما جعل قال معاذ وما منعنا خاف عذابه وضرب لنا فما كان جعل لك جاوز قال لا تخافا. Ал эми бул жерде демек урматтуу Куран үйрөнүүчүлөрү, фатхадан кийин үстүндө аракети жок вау же я тамгасы кошулганда да фатха аракети
созулуп окулат. Мындай абалдарда фатха тикелей жазылат. Көңүл бурганыңыздардай бул жерде лям тамгасынын үстүндө тикелей фатха турат. Бул а болуп созулат, бирок лямдан кийинки келген тамга алиф эмес я тамгасы турат. Себеби кээде я жана вау тамгалары созулма катары келип, өзүнөн мурда тамганын харекети тикелей фатха болсо, бул учурда а болуп созулат. Бәлә. Көргөнүңүздөрдөй бул жерде бәләй деп я тамгасын айткан жокпуз. Бәлә. Аса. Аля. Фахада. Фаава. Бул жерде көрүп турганыңыздардай вау тамгасынын харекети бар, тикелей фатха, ал эми вавдан кийинки тамга я тамгасы харекети жок. Бирок алифтин ордуна колдонулган я болгондуктан бул а болуп созулуп кала берет. Фаава. Дахаха. Бул жерде дагы ха тамгасынан кийин я тамгасы келген, харекети жок. Өзүнөн мурда тамганын харекети тикелей фатха болгондуктан а болуп созулуп окулат. Дахаха. Qadhaha. Fanadaha. Ma sa'a. وما بناها وما قلى وما طحاها يتوارى متى هذا. Бул жерде көрүп турганыңыздардай тикелей фатха келген учурда алиф колдонулгон жок. Ал эми алиф келген учурда алифтен өзүнөн мурда тамган харекети жөнөкөй кадимки фатха белгиси болуп келип атат. Хаята. Бул жерде тикелей фатха я тамгасынын үстүндө болгондуктан я тамгасы харекети менен окулат. Ал эми вау тамгасы бул жерде харекети жок, ошондуктан өзүнөн мурда тамганын созулмасы гана болуп эсептелет. Хаята. Салата. Заката. ومناة. تظاهرا. ما عاهد. وهامان. جاهداك. تبارك. لنا خطايانا. Демек, урматтуу катышуучуларыбыз, биз бүгүнкү сабагыбызда фатханын созулушун, башкача айтканда алиф менен бирге келип созулушун жана тикелей жазылган абалында созулушун көрдүк. Бул жердеги ар бир сөздү сиздерге тапшырма, ар бир сөздү эң аз 10 жолудан кайталап окушуңуздар керек. Эң аз дегенде 10 жолу дедик, демек 10 жолудан көп окканыңыздар өзүңүздөр үчүн. Анда эмесе кийинки сабагыбызда көрүшкөнчө аман туруңуздар.